бажы кызматынын орун басарына суроом. Бул быйылкы жылдын планы боюнча деп атат. Буну эми дагы 1 ай, 1,5 ай убактыңыздар бар. Ошого чейин азыркы экспорт деген, импортты, анан кийин подакцизный товарларды, ушуларды биздин мына азыркы границада турган, очередте тургандарды кармабастан өзүңүздөргө дагы ыңгайлуу болот, эртерээк киргизип, бюджетке көбүрөөк акча түшүрүшүңүздөр керек да. Анан кийин канчалаган дагы сырттан келип аткан, импорт келип аткан жүктөр границада туруп калып атат. Чынбы? Шарбек Кыдыршаевич, бүгүнкү күндө импортко келаткан жүктөрдүн очереди жок. Казак-кыргыз чек арасында болушу мүмкүн, бирок ал жакта өзүңүз билесиз, бажы кызматы өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзбөйт. Сырткы чек арада 3-чү өлкөлөрдөн келаткан тараптан эч кандай очередтер жок. Кээ бир ишкерлердин даттануулары бар, транзитке уруксат берилбейт депчи. Анан кийин эми ушундай убакыттарда сиздер транзитке да убакыт берип, мүмкүнчүлүк берип, бюджет көбөйткөнгө, планды аткарганга аракет кылышыңыздар керек да, жолун издешиңиздер керек да. Анан кийин экинчиден жанагы импорт боюнча силердин коэффициенттериңиздер чоң болуп атат. Ошолорду дагы кичине бир жылдын аягында бир бюджетти толтуруунун негизинде бир коэффициентти кичине болсо да ылдыйлатып, бир шарт түзүп бериш керек ишкерлерге. Ошондо сиздерге дагы азыр 100 машина келип аткан болсо 1000 машина кирет. 100 контейнер келип аткан болсо 1000 контейнер кирет жылдын аягына чейин.